Көп жыл мурун бир Мастандын аябай жакшы көргөн аты бар болчу экен. Сугарып коюп, андан кичине оттотойын буну. Бул ат менен экөөбүздүн жаныбыз бири болуп калган. Анткени кулун кезинен бери багып чоңойткон буну түнү менен уктабай. Менин атым ушунча жакшы көрөм да сени. Ошентип Мастан өөп жыттап чаң жугузбачу экен атына. Бирок күндөрдүн биринде аттын маанайы түшүп эчтеке жебей калат экен. Сен жакшы көргөн наватты ап келдим, жейсиңби? Ооз тийип койчу эми. Мындай чөп жечиң элен го. Же мындайын жейсиңби, атым? Эмне кылыш керек сен менен, билбейм. Бери карагыла. Силер болсо бийик тоолорго барып, дарылоо чөптөрдөн терип келгиле мага. Менин атым эчтеке жебей жатат. Балким ооруп калса керек. Түшүндүңөрбү? Я. Макул, түшүндүк сизди Мастан. Терип келели чөптөн. Ошентип Мастандын кызматкерлери жолго чыгышат. Ошол эле убакытта Саадат деген кыз комузун көтөрүп алып үйүнө баратыптыр. Буну Мастанга сүйрөп барайлы. Жеп, курсактарыбызды тойгузуп, жыргап гана уктап калабыз. Биз чөп жылып келгенче сен буну кайтарып тур. Качып кетпесин. Уктум силерди. Колго түштүңбү я? Эми даяр болуп тур. Жейбиз сени. Анан тоолордон чөптөрдөн жылып алып Мастанга жол тартышат. Адамдын багасыбы? Эмнеге жетелеп келдиңер мага, я? Оозун ачып, комузун көтөрүп алып токойдо жүрүптүр. Кармап келдип, ушинтип. Макул, сонун болуп тур. Апаргыла зинданга, жейбиз анан кечирек. Болуп турмастан. Мен айткан дарылоо чөптөрдү тоолордон терип келдиңерби, я? Карачы, кандай сонун чөптөрдү тоодон сага алып келиптир. Кичине жеп койсоң эми маанайың көтөрүлүп айыгып каласың. Эмне кылыш керек бул менен эми? Айткылачы мага, я? Наваттан жейсиңби, атым? Ооз тийип койчу эми. Той атасы. Бергегиле барыңар бул жака. Айта турган сөзүм бар силерге менде. Угуп атабыз сизди, Мастан. Мен сага карма, ап келген чөбүңөр жаккан жок атыма. Сүйрөп келгиле алдыгы кызды бул жака. Айла жок курсагымды тойгузайын эми. Комузуң эле жабышып калыпсың. Бирдеме ойносоң, угайын кичине. Ой, атым кыймылдай баштады ғой, я. Дагы бир-эки обон ойносоң, атымдын маанайы ачылып, аябай жагып атат ага. Ойно дейм сага, угуп атасыңбы? Булардын кебетелери кантет, атты үркүтөт экен. Айтыңызчы, кетип калышсын бул жактан. Силер эмнеге келип алдыңар бул жака? Кеткиле дейм, көзүмө көрүнбөй. Эми кичине чуркатайлы буну.
Менин атым, өзүңө келдиң бия, кандай сонун болбоду? Рахмат сага, Саадат. Сенин комузуңдун обондору менин атымды сакайтты. Эй, бери карагыла. Азыр бул кызга бир сынык алтын берип, токойдун четине чейин узатып койгула. Уктуңарбы мени? Макул, сиз айтканды кылабыз, мастан. Алтынын көтөрүп алып, Саадат үйүнө барып калат. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуптур.